Ишеним кандай? Аллах кылат деген ишенимге келиш керекпиз. Жашоону оңдоочу зат Аллах Таала. Жашоону кыйынчылыкка айлантып коюучу зат Алла Таала. Аллага болгон таяныч жүрөктө пайда болуш керек. Алланын улуктугу жүрөккө келиш керек. Bir adamдын алдына келип бирөө арызданып баштады. Аябай кымбатчылык болуп баратат депчи. Кымбатчылык болуп баратат дегенде ал киши карап туруп айтты. Мен эгерде bir dana buğday, bir dinar altın tıyınga, bir dana buğday eğer altınga barabar bolup kalsa dağı, oşondoy dengelde kımbatçılık bolup ketse dağı, men buga köngül burbayman dedi. Emnege erejeni karаңыз. Alayya an a'budallaha kema amarani. Menin жоопкерчилигимде Allah'a ibadat kılu, kulçuluk kılu, Allah'tın aytkanın жасоо kандай maga buyurgan bolsa, ve alayhi ayyarzukani kema vaadani, al эми Allah'tın жоопкерчилигинде kандай ubada bergen bolsa, oşondoy maga ырыскы берүү dedi. Demek урматтуу тууган, биздин жашоодогу негизги милдетибиз эмне? Ар бир учурда İslam şariatı bizden emneni talap kılsa oşonu atkарып koyu. Al эми Allah'tın жоопкерчилигинде биздин жашообузду оңдоп берүү. Биздин жоопкерчиликте ар бир учурда İslamдын чегинен чыгып кетпестен жашоо, Алланын жоопкерчилиги сиз менен биздин жашообузду жыргалчылыкка айлантып берүү. Ошо Кур'ан, хадистин жыйынтыгы ошол. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah degендин максаты ошол. Аллахтын буйругу аркылуу жашоо моңолот деп. Bir жерди басып алуу аркылуу, бирөөнүн канын төгүү аркылуу, Allah сактасын, бирөөнүн жанын кесип аркылуу, курбан кылуу аркылуу, бул аркылуу урматтуу тууган эч качан жашоо оңолбойт. Бузулса бузулат, бирок жашоо ал аркылуу оңолуп кетпейт урматтуу туугандар. Эң негизги биздин жашоодогу ойлоно турган нерсебиз, менин жашоомдо канчалык диндин чеги бар. Ошону көбүрөөк ойлонолу. Дүйнө убактылуу.